Сот процесси боюнча. Сурак боюнча. Кандай комментарий берет? Залынан чыгып келатат. Сот процесси боюнча эмне айтасыңар? Илбе, тартып. Сот процесси боюнча эмне айтасыңар? Сот процесси боюнча эмне айтасыңар? Эмне деп атат? Эмне деген айып коюлуп атат? Кандай комментарий бере аласыз? По своему аресту. Бүгүн 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевдин бөгөт чарасы каралды. Ага ылайык Карабаев 2-июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта калтырылды. Арабаев чыгып бара жатканда аны көргөн сот имаратынын ичиндегилер каргап шилеп урганга чейин барышты. Эске салсак, Манас Арабаев коррупция беренеси боюнча шектелип, 2-июнь күнү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бүгүн 4-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Дөө Чыңгыз Каймана аты менен белгилүү Чыңгыз Жумагуловдун иши каралды. Ал Бишкектеги номер 2-түрөт үйүнүн алдына катуу сабалып ташталган 2 адамдын өлүмүнө шектелүүдө. Ал сот залына атайын кызматтагы жоокерлердин коштоосунда алынып келинип, соттук отурум 1,5 сааттан ашык убакыт болду. Жыйынтыгында Жумагуловдун баш коргоо чарасы 2 айга узартылып, ал 10 августка чейин камакта кала турган болду. Жарандык активист Канат Мидин уулу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Фейсбуктагы bir акчасындагы видео кайрылууда ал: "Баары жакшы, менин айткандарым боюнча филологиялык экспертиза жүрүп жатыптыр. Митингдерди, жүрүштөрдү өткөрүү биздин конституциялык укугубуз. Адилет клиникасына адвокат бергени үчүн рахмат", деди. Активист 31-майда Фейсбук аркылуу кайрылуу таратып, коррупцияга каршы күрөш жүрбөй жатканы үчүн президентти, парламентти жана өкмөттү айыптап, эгер бул маселе чечилбесе, керек болсо алардын кызматтан кетишин талап кылыш керек деген. Анын бул кайрылуусун 1000ге жакын адам бөлүшкөн. Друзья, всем привет! Всем большое спасибо за то, что звонили, переживали, писали. Большое всем спасибо. Я уже вышел, кстати, все хорошо. Ну, вызвали побеседовать о моих публикациях, там, мотивах там, и так далее, и так далее. Насколько понял, проводится филологическая экспертиза, ну, будем ждать ее результатов. Все было вежливо, никакого давления там, и так далее, каких-то негативных проявлений не было. Вот. Ну, я думаю, ничего серьезного нету, потому что это наше конституционное право выражать свое мнение, писать об этом. В том числе, если даже мы говорим о митингах, то это конституционное право проводить митинги, мирные собрания, шествия, то есть это все в рамках закона. Я думаю, ничего серьезного там не будет. Вот. Особенно хотел бы поблагодарить Чолпон Индиновну, правовая клиника Адилет предоставила адвоката. Большое спасибо, пока-пока, все хорошо.